Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова менен дал ушул теманын айланасында кебиз улантабыз. Бибисара айым, куш келипсиз. Айтсаңыз, мына түздөн түз бул маселе менен иштешип жаткан адис катары Кыргызстанда аялдарга болгон зордук, зомбулук жыл өткөн сайын багы биз ошол эле журналистер талкуулайбыз, бирок эмнеге азаябай жатат мунун көрсөткүчү? Эми муну эки жагынан караса болот да. Муну бир узак мөөнөттү салыштыруу кыйын да. Азайганы, азайбаганы. Эмне үчүн дегенде, мындан 20 жыл эле мурун бул көйгөйлүү маселени сыртка алып чыгып, бул айтылчу эмес, бул жабык тема болчу да. Анан азыр болсо ушу бир жагынан кайрылуулар эмне үчүн көп болуп атат. Мурун милицияга да кайрылчу эмес, Советтер Союзунда бул мындай бир табу болчу да. Үй бүлөдө зордук, зомбулук деген мындай бир көйгөйдү алып чыкчу эмеспиз. Анан азыр болсо ушу мүмкүнчүлүк болду. Кризистик борборлор закон кабыл алды. Мындай кайрылууга мүмкүнчүлүк болду. Анан бир жагынан мына бизге аябай эле көп кайрылуулар болот. Кээ бирде мындай жетишпей да атабыз. Мындай бир мүмкүнчүлүк алган кыз келиндер кайрыла башташты дагы. Анан мындай мамлекеттик деңгээлге дагы ушул көйгөйлүү маселе көтөрүлүп чыгып, закон кабыл алынды. Ошон үчүн анан бүгүнкү социалдык экономикалык акыбал менен байланыштуу мунун эми тамырлары көп. Үй бүлөлүк зордук, зомбулук өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Мына тиги азыр кампания жүрүп башталып, мына бүткөнгө аз калды. Бул өнүккөн өлкөлөрдө деле бар. Адамзат болгондон кийин ошол эркек менен аялдын байланышы болгондон кийин, үй бүлө болгондон кийин ар кандай муун болот үй бүлөдө, көйгөйлүү маселе болот экен. Милицияга аялдардан миңдеген телефон чалуулары түшөрү маалым болду, бирок алардын иши тергелгени менен сотко өткөн аз экен да. Бул эмне себептен? Анан зомбулук көп болуп жаткан учурда ошол күнөөлүүлөрдүн жаза алышпай жатканын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми мунун ар тараптуу бир маселе да. Биринчиден кайрылат дагы жанагы кайта өзүнүн арызын алып алган бир жагдайлар болот. Бизге кайрылып алып туруп, бизде жашашат, жанагынтип кээ бирде 4-5 баласын жетелеп алып туруп, аш жылаңач келишет, мына же мени өлтүрөт, же мени өлтүрүп коем деп да. Андан кийин жана бара турган жери жок болот, же болбосо экөө сүйлөшүп туруп, бизде дагы жана үй бүлөлүк консультация өтөт, медиация өткөрөбүз, кайта жарашып калган болот. Анан ар кандай бир жагдайда ушундай кайта арызын кайта алат, айласыздан макул болот. Анан биздин менталитетте, биздин маданиятта жанагындай казан аяк кагышат, эрди катын урушат дегендей ошого көнүп калып туруп, жана үй бүлөлүк модель деп коебуз. Ошондой үй бүлөдө тарбияланган, ызы чуу, анан кийин деле ошол өзүнүн үй бүлөсүнө ошондой бир үй бүлөдөгү байланыш тап келет экен. Мунун эми бир сөз менен айткан кыйын, ар кандай жагдай болуп атат да. Укук коргоочулар бул маселеге мамлекет көп көңүл бөлбөй жатат дешүүдө. Кандай деп ойлойсуз? Эмне деген чараларды көрүү жетишпей жатат? Эми муну бир жагынан караганда 20 жылдын ичинде көңүл бөлүндү деп эле айтсак болот да. Мына СНГден биринчи болуп туруп закон кабыл алды, гендердик теңчилик деген дагы, анан үй бүлөдөгү жана зордук, зомбулук боюнча азыр кайта жаңы редакциясынан мына тиги биринчи окууда кабыл алынды. Жанагындай акцияда мамлекеттик деңгээлде болуп атат. Бирок эми бул мурун таптакыр эле көңүл бурбаган нерсеге мына башка өнүккөн мамлекеттерде 50 жылдан ашык биринчи жана ишеним телефондору ачылган 60 жылдай болуп калыптыр. Бизде болсо 20 жылдын ичинде мындай жалпылап айтканда мындай таптакыр көңүл бурулган жок деп айткандан алыспыз. Бирок бүгүнкү мезгилде үй бүлө институтуна көп көңүл буруш керек да. Ушул үй бүлө институтундагы улуу муундун орду, кичүү муундун орду, атанын, эненин орду, социалдык экономикалык акыбал, анан дагы ушуга кошулган бүгүнкү мындай аябай
көйгөйлүү маселе үй бүлөдөгү мына бизге кайрылганда 50%ке жакын эмне кыларыбызды билбей калабыз. Кайта эле ошол ызы чууйгө барат. Жанагы баңгилик, аракештик, кумарпоздук, жана хаотичный миграция, ата энесине улгайган кишилерге үй бүлөсүнө жаш балдарын тыштап туруп, чаар баштыкты көтөрүп алып туруп, ата эне ушул миграцияга кетип атат. Ошонун дагы натыйжасында ушундай болуп атат. Азыр болсо ушул мамлекеттик деңгээлде үй бүлө институтуна көңүл буруш керек да. Рахмат сизге. Кыргызстандык кыз келиндерге карата жасалып жаткан зордук, зомбулук темасы туурасында биз Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова менен баарлаштык. Берүүбүздү улантабыз.